го. Ошол айтты, бир казиятка иш менен кирип калсам деди, 20 шартты коюп койтур деди, казиятка муфтияттан кетир деди. Казиятка муфтияттан кетир деди. Казиятка муфтияттан кетир деди. Ошо 20 түрлүү немелерге, мешітте имамчылыкка ушундай нерселерге тыюу салынат деп коюптур деди. Анан мынтип калсам якын инкарлар бар экен ошол арасында деди. Чапкандан эле ушу көз жагыма кан кетти, мына көзүм алды кесилип кеткен го ойлодум. Анан отуруп калдым бурчкачы. Башка жака эле кетти ал. Анан ойлодум, силер эсенбидан сурап, биз эсенбиданбыз деген деле жок. Анан жеткенден эсенбин зданиясына киргенден кийин анан билдим, что эсендин балдар экенин ошол жерде билдим. Бул маселе президентибизге чейин жетип, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар. Ага жолтоо болгон ар бир адам мыйзам чегинде жоопко тартылары айтылып, органдагылардын аракетинен улам суукта ооруп калып өтүп кеткен жубай үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтып кат жолдогон. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Окуя ушул 16-нчы болсо керек. 16-нчы жылы ушул ороз айлары эле ошо маалда 4 ай алып окууга чыкканбыз. Ошо бардык, ошо барганда ошол 2 мечит турдук ошо, анан кичине 3-үчү мечитке өткөндөн анан эртең менен саат 10-дорго келгенбиз. Анан пешинде окудук, окуганан ошол жердеги анан ошол местный ошо кудамалар ошол бирөөсү келип, силерге турганга болбойт бу жерде. Чыгып кеткиле деди. Анан биз тура бердик. Биз каяка барат элек, Алла төрдөйгө чыкса анан мечиттен башка кайда турасың. Анан ошол пешинден кийин бир кудамасы келди, ошо келип анан ошо абалык местный балдар бар, анан келип анан кеткиле, тиги бу анау деп кичине коркутту да. Анан биз тура бердик, турдук анан ошонун баланын көкүрөгүнөн анан бир койдон жанак балачы. Ошол местный кудама. Аты ушу Жумабек бекен, Жума экен ушундай да, анан точно эсимде калбай калды. Анан кетпесиңер башкача сүйлөшөбүз. Деден кетип калды. Кеткенден биз тура бердик, анан бир маалда жүктөрдү эшикке алып чыгып койду. Анан утурга тамдар көбөйө берди жанагы. Ошо местныйлар көбөйүп анан бир маалда бир здоровый киши келди, анан келип. Киши эмес, бала, бизге караганда жаш курактуу бала. Анан бүт идиште сыртта турат, анан биз сыртта амал кыла берели койгула, биз эми ушул жерде амал кылайчы жок. Вообще айылдан чыгып кеткиле деди. Анан мында жанынан өтүп кетип аткан. Мен урушун билген жокмун да. Урат деп ойлогон жокмун. Кантип урсын. Анан жанында сүйлөп өтүп кетип аткан, анан ушундай аркамдан ушундай өткөндө кара кушка урганда мен анан көзүм караңгылашып отуруп калдым. Отуруп калган бир аздан кийин анан өзүмө келип анан туруп анан карасам уже балдарды уже жаматтан анан урушуп атты да балдар. Токмок урушуп атты. Анан мен айттым, Кудайдан корккула, койгула. Токтоткула урушуңарды. Десек анан токтоп калышты. Токтоп. Уруп не бүт болду да, иш бүткөндөн анан токтогондон биз машвара кылалы дедик. Тезирээк машвара кыла дагычы. Машвара кылган балдар жүзүндө мындай баягыларга бир эч кандай бир жамандыгы жок, балдардын жүзүндө мындай бир неме мындай каршы жанагындай жүрөгүндө бир немеси жок да, жамандыктары жок. Анан мен айттым, буларга баддуа кылбагыла дедим. Бала түшүнбөй кылып атат буларчы. Ошо жакшы дуа кылып чыгып кетели байдан деп анан машвара кылды. Машвара ошондой чечилди. Анан машвара чечилип анан машвара бүткөндөн кийин баары жанакыларды бирден кучактап чыкты. Анан ошол жерден чыгып кетти анан болгон айкай ошол. Негизи бул дааватчыларды уруп согуу Кыргызстандын ар бир облусунда катталган. Демек бул жогорудан кандайдыр бир көрсөтмөлөрдүн негизинде болгон деп ойлойбуз. Себеби жөнөкөй имамдар, жергиликтүү тургундар өз алдынча мындай кадамдарга барышпайт. Кайсы имамдан узун кийингендер даават кылып мечитке келсе, киргизбеш керек деген фатва кайдан чыккан деген суроону узатсаң, бир ооздон муфтияттан, казыяттан деп жооп беришет. Андан да кызыгы, жакында эле муфтияттын кээ бир адамдары Кудум бейиштин ачкычын чөнтөгүнө салып алгандай, биз буларды өзүбүзгө кошпойбуз деген сөзүн айтышкан. Кудум эле муфтият буларды кошпосо, бейишке кирбей калчудай. Мындай сөз акмак адамдын гана оозунан чыгат деп ойлойбуз. Мына ушул сөздөн деле байкасак болот. Муфтият өзү мусулмандарды бөлүп жарганын жана буларга дагы деле каршы болуп жатканын. Эми Жалал-Абадтын эсенбисинин балдары иш таппай калганбы, же кезектеги подставага даярданганбы, айтор дааватчыларды чакырып алып, камайм, тиги бу деп коркуткан. 22-жылы талаада беде байлап аткам. Саат 11-лер чамасында анан балдарым кичине чайап келип калды. Анан чай ичейин деп отуруп калдым. Отуруп калсам анан звонок келип калды. Анан телефонду алдым. Телефонду алып, эмне десем, сизге 2 бала келиптир деди.
Аялым үйден звонок кылып атат. Кимдер экен десем, билбейм, гражданский балдар экен. Мен сразу түшүндүм, десятка депчи. Билебиз эми десятка менен балдар эми десятка келиптир деми. Текшерген келгендерден экен. Эмне болду десем, ака келип кетпейсиз. Мен айтым, иш кылып атам дедим. Мен азыр бара албайм. Барганга күчүм деле жок. Мен чарчап калдым азыр. Десем, кайра-кайранан айтып бергенден боптур да, мен мешитке келгиле. Мен үйгө барганда мешит жакыныраак мага. Талаада иштеп аткан. Мешитке өтө койсом, анан экөө турушуптур. Нар жак баракты карап, каяктан келип калат. Эми каяктан келишин билбейттилер. Ара мени көрүп калып анан шарт неме жабыштым. Эмне болду десем, сизге келдик. Жүрүңүз, биз менен жүрүңүз. Өзүн тааныштырган жок. Мен түшүндүм эми, силер десятканы, ооба десяткабыз деди. Анан токто дедим, мен дедим, чаңмын дедим, мына дедим. Көрүп атасың, рабочий кийим менен мен азыр сени кабинетиңе алып кирсем да, кабинетиң да сасып кетет. Мен андан көрө үйгө барып тазараак кийинип алайын десем болбойт. Анан токтоп тур дедим, мечитте душ бар да. Мечитке жок дегенде чайканып алайын десем, анан уруксат беришти. Анан бири жанымдан ээрчип алды. Мен как будто качып кете турган. Мен качпайм дедим. Мен десем, жок, все равно качып кете тургандай бириндай сезип турам да. Анан душка кирдим, жуундум, анан жуунуп алып айттым, мен мука дедим, жуунуп алып мен үйгө барып бир тазараак кийинип алайын десем, майлы дешти, боптур деп анан жолдо кетип атам, эми жөө кетип атам да. Анан бириси машинени жүргүзүп, анан биз кыйла узап калган аркадан барды, анан аркадан барып эми үйгө кетип атабыз. Эми үйгө апарат дедим да, эми үйгө барып тазараак кийинип алайын деп үйгө апарып машинага отурган, машинаны ошол жерден бурду. Мен айттым, өлкөлөр дедим, тазараак кийинип алайын десем, жок, жүрө бериң, кайра таштап коебуз экен. Анан барса көрсө кетип атсам, анан Уудга кете турган жолду билем да. Мен өзүм сотрудник, мен бывший сотрудник, пенсионермин. Анан башка жака эле кетип атабыз. Анан ойлодум, силер СМБдан сурап, биз СМБданбыз деген деле жок. Анан жеткенден СМБнын зданиясына киргенден кийин анан билдим, что СМБнын балдары экенин, ошол жерде билдим. Анан сурак жооп, сен инкар якын, сен иш кылбайт экенсиң, сен үй бүлөңдү карабайт экенсиң, сенин жашооң адамдарга жакпай калыптыр, сенин үстүңөн арыз бар деген ушундай бир немелер болду. Мен инкар якын эмесмин мен дедим. Мен жөнөкөй эле мусулманмын. Инкар якынчылык эмеймин дедим. Инкар якынчылык адамдар коюп койду дедим. Мен өзүм инкар якынчылык дебеймин мен. Анан жанакы немелерди неме кылып койдум ошо. Мен инкар якынчылык эмесмин мен. Мен жөнөкөй эле мусулманмын. Негизи сен ушул инкар якынчылыксың дейт да. Жалал-Абадтын СНБсы сен якын инкарсың деп өкүм чыгарып калган болсо, демек соттордун ролун аткарып калган го. Анан сен антем мынтем сени камайм деп мен айтым, камасаң камачы дедим. Сенин камагың канча болушу мүмкүн? Аллахтын камагы алыс болот, өтө узак болот Аллахтын камагы. Сен камай бериз камасаң. Сен ошол инкар якынчылыксың, сен үйүңдө телевизор жок экен, телефон көтөрбөйт экенсиң. Мен телефон мен өкмөттүн ишинде иштеген телефон көтөргөн бала эмесмин да. Мен кызыкпасаң ошо экен да. Сен эгер дагы даватка чыксаң, сени камаймын. Эми камалыш тагдырымда болсо камайсың дедим. Тагдырымда болсо камайсың. Ата 2022 июнь айлары болсо керек. Өтө күн ысыкмаган ошондо. Дагы даватка чыксаң камайм. Үйүңдө телевизор жок экен. Телефон колдонбойт экенсиң деп адамдардын жеке жашоосуна кийлигишкенге СМБнын кандай укугу бар? Ар ким өзү билет да. Эмне киет, эмне чечет, эмнени пайдаланат, эмнени пайдаланбайт. Сага эч ким кийлигишкен жок го. Кепка кийбей, жүзүңдү ачып жүр деп. Бир аз бош келсең, туалетте мындай олтурба, тигиндей олтур деп да кийлигишет го булар. Негизи эле СМБнын укугу бар беле, бирөөлөрдү камайм, тигиндей кылам, мындай кылам деп коркутканга. Урматтуу Камчыбек Ташиев, бул маселелер 2022 жылы сиз УКМКнын төрагасы болуп турган убакта катталып жатат. Балким бул өз колуңузда иштегендердин сизге болгон компроматтардын биридир. Мындай ээн баш СМБларды ордуна коюп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүргөн даватчылардан башка жумуштары толтура экенин билдирип коесуз деген үмүттөбүз. Жана буга чейин да эскерткенсиз деп ойлойбуз. Андан сырткары Бишкекте профилактиканы жүйөгө келтирип, бир нече адамдын үйүнө РОВД, ГОВД, УКМКнын кызматкерлери тинтүү кылган. Ага Октябрь райондук соту токтом чыгарып берген. Ушул жерде суроо туулат. УКМК качандан бери мындай тинтүү иштерине катышып калган? Кайсыл мыйзамдын негизинде? Же жогорудан ушул кайрылгандардын маселесин карап койгула, ак жеринен жалаа жабылып жатыптыр деген тапшырмага тескери иш кылып, жок, алар тигиндей, алар деген мындай деп атайын кыйналып жашаган үйлөргө тинтүү кылып, булар деген мындай жашайт, тигиндей жашайт деп айтпадык беле? Мына видеосу деп компромат издешкенби? Сөздүн кыскасы бул маселе боюнча толугураак маалыматты буйруса чыгарабыз. Ким бирөөгө көр касса, чоңураак кассын, өзү дагы түшөт. Ал эми бул баланы Тайгараев айылынын имамы, сен адашып кеткенсиң,
силерге окшогондорго казият мечитке киргизбегиле деп фатва чыгарып берген деп баланы мечиттен кууп, кеминде өмүрүнө коркунуч жаратып, табак менен бетин айыра койгон. Ошол окуя шам намазынан кийин болду. Шам намазына киргенбиз. Кечирээк кирип калдык. Жамаат окуп атыптыр. Кошулуп окуп, анан жамаат бүткөндөн кийин четке туруп, үйдө коноктор бар себептүү батыраак кетиш керек эле. Абабин деген нафил намаз окуп баштадым. Сыртка чыгып тиги мешитке кирип оку деди, чоңураак жагачы. Анан ал жак суук. Анан азыр кышта. Январдын 23-ндө болгон окуя, 2023-жыл. Анан ушул жерде азыр окуп алайын намазды десем эле секирип туруп эле мындай сакалдан алып дуалга түрттү. Дуалга жабышып калып, анан бир канча сөздөрдү айтты. Сен мындай адашып кеткенсиң. Кыскасы кыйла көп сөздөрдү айтты, мындай адамга жакпаган сөздөрдү. Силерге казият фатва чыгарып берген деди да. Мешитке киргизбегиле деп айткан. Анан мен ачым келип кетти. Чакыр казың бияка сүйлөшөлү деди. Анан сага келеби деди. Анан макул, аны экөө сүйлөшө алайлы десем, болбой эле түртүп чыгарып койду. Бул окуя 2023-жылдын январ айында катталып жатат. Демек, дагы деле дааватчыларга болгон кейги тарай элекпи имамдардан? Дагы деле муфтият өз катасын аңдап жете элекпи? Дагы биз акпыз деген сыяктуу сөздөрдү айткандан уялышпайт. Ким ак, ким кара, ким жалаа жаап жатат, ким акыйкатты айтып жатат, аны убакыт көрсөтөт. Деп кириштин аракетин кылып, эшик тарсам ичинен тартып алды. Анан сыртта турсам, анан чыгып эле сен кетпей эткесин, иткесин жаткыра чабыш керек деп бир канча сөздөрдү айтты. Ошо мечиттерде табактар бар, ишек ачыла турган табак бар го, орточо. Анан ошону алып мен жакка келеткан, эми урат деген ой болгон жок да. Анан аба сүйлөшө алайлы деп атам да. Тотсам эле бир маалда ошо чабып берди. Чапкандан эле ушу көз жагыман кан кетти, мында көзүм алды кесилип кеткен го деп ойлодум. Анан отуруп калдым бурчкачы. Кан кетип, кан токтотойн депчи. Анан тур кет жогол деди. Анан айттым, азыр ушул акыбалда амла үйгө бара албайм. Үйгө барсам ызы чуу болот десем, сен азыр ушул акыбалда үйүңө барсаң кайра сүйүнөт үйүңдөгүлөр депчи. Сен адашып кеткенсиң, ушундай сөздөрдү айтты. Анан экөө кирип кетти, анан тиги чыгайын деди окшойт го дейм. Ичкерде уже сүйлөшүп баштады. Өлбөйт, ал эчтеке болбойт, рас болот ага. Аны өзү лом менен эле чабыш керек эле башка депчи. Темир менен чабыш керек эле деди да. Темир менен чабууга куштар болгон бул имам, демек дааватчыларды өлтүрсө болот деген фатва Кыргызстан боюнча таратылган го дейм. Ошо Режебиздин үйү бар эле, ошол жерге келип анан что көчөдө тепкилеп кетти дегенде болбосун деп, кийимдерим кагып сүртүп, үйдө мындай айылда көп бир ызы чуу чыгып кетпесин депчи. Анан мечитке келип аткан адамдарга вообще мындай мечитке тосулуп калбасын мечиттин эшиги депчи. Анан үйгө ошо кийим башым кагып тазалап келип, анан ошо бир аканын машинасы бар эле. Анан ошого айттым, больницага алып барып келди. Ошо больницага алып келди, больницага алып келип тикти. Бир канча нерселер жазып берди, дарып ошо. Анан учурашсаң учурашып коет, же акыбал сурап койбоду, же болбосо сөздү кечээки маселе мондон чыкты дебеди. Анан унчукпай эле жүрдү. Кийин бул имамдын өзүнөн окуя тууралуу сурасак, бетин айыра уураганын ырастап, казиятта иштегендерден узун кийингендерге каршы ушундай сөздөрдү уккан айтып берди. Эми жанагындай чачтардан да жакыныңкарлардан анча кичине тартып бузуп калат. Биздин тартипке көнсө, анда жок, мечиттин ичинде буларга ошо өзүнүн немелерин, иштерин алып барууга мүмкүн эмес деп коет. Булардын өзүнө агитация кылууга, өзүнүн жол агитация кылууга, мечиттин ичинде отуруп алып балдарга ошо өзүнүн агитациясын жүргүзүп атса, өздөрүнүн китептери бар, ошолорду окуп берип атса, имамчылыкка, ушундай нерселерге буларга болбойт деп койгон. Туруп калдым, бул жерде бир бала бар эле, ал уже кетти да. Египетке окууга. Ошол айтты, бир казиятка иш менен кирип калсам деди, 20 шартты коюп койтур деди, казиятка муфтияттан кетир деди. Ошо 20 түрлүү немелерге, мешитте имамчылыкка ушундай нерселерге тыюу салынат деп коюптур деди. Анан мынтип калсам якын инкарлар бар экен ошонун арасында деди да. Тиги баланы тарелка менен уруп, ал тарелканы сынып калып, бетин айырып койгонду ойноңуз каласыз да? Жок, абгей прокуратурага барып неме кылдым, ооба дедим, мен эми кокусунан ушул ачууну кармай албам, эмоциясы калтырып койдум чындыгында деди. Андан сырткары бул имам бир убактары мечитке даават кылып келген дааватчыларды эгер кетпесиңер участковый чакырам деп аларды куугандыкта жардам бергенин сыймыктануу менен айтып берди. Ушу дааватчылар келип калган экен, жалаң ушундай билбейбиз да, киргизип алган экенбиз. Андасам жана немелерде жамаат рух деп коет го. Дааватчылардын ошо контролдогон. Ал киргизбей койду. Анан не кеткиле айнан болду. Анан эптеп атып участковый чакырам, айнан тартып. Чыксаң жөн эле мечитте отурабыз. Жаман сүйлөбөйт да, жакшы сүйлөп отурушат. Эртеси анан кийин участковый чакырам, азыр мен. Жакшы эле болдум, 3 күндөн 4-5 күн ашып барайтасыңар. Баргыла. Сен менен биякта мечит табылып берет. Ошондой да силерди эч ким киргизбейт экен да. Демек бул имамдын сөздөрүнө таянсак, эгер мечитиңерге узун кийинген дааватчылар келип калса, аларды куугула. Болбосо участковый чакыргыла. Андан да кетпесе күч колдонгула деп муфтияттан жалпы имамдарга ооз эки түрдө тапшырма берилгенби
Эми бүгүнкү күндө бул кишинин адамдын өмүрүнө коркунуч жараткан аракетине органдар тарабынан баа берилип, иши сотко ашкан. Буйруса соттун жообунда сиздер менен бөлүшөбүз. Андан да көңүл жылытарлык маселе, мындан бир нече ай мурда мына бул кишинин органдагылардын шалаакылыгынын негизинде жок жерден учетко алынып, даватка чыга албай жүргөндүгү боюнча маалымат чыгарганбыз. Бул маселе президентибизге чейин жетип, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар, ага жолтоо болгон ар бир адам мыйзам чегинде жоопко тартылары айтылып, органдагылардын аракетинен улам суукта ооруп калып өтүп кеткен жубай үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтып кат жолдогон. Ошон үчүн адилетсиздик болуп атат деп биз кайрылганбыз. Анан натыйжасы болду жакында. Ошо дин эркиндигини басмырлоо боло турган болсо, басмырлоо кылган кишилер алар жоопкерчиликке тартылат деген мааниде жооп келди. Ушул кээ бирге туура эмес кылган аракеттерден ош сотрудниктерди 18-жылы 29-декабрда ушул постелинде жаткан, ооруп жаткан аялымды көчөгө алып чыгып койгон. Мен кийин билсем, бул мыйзамда жок экен ошондой. Көчөгө чыгарып туруп, мен түшүндүрүп айтканмын, бул ооруп атат, бул постельный режимде жатат деп. Анан 3 саат обыск болгон болсо, 3 саат көчөдө турган да. Эч канча убакыт өтпөй көз жумду. Ошол жөнүндө айтканмын да, ошондой иштер болду деп. Ошого да сизге көңүл айтабыз, жубайыңызды жоготкон үчүн деп ошондой жооп болду. Анан алкаттын негизинде ровуду бул кишиге даватка чыгууга уруксат берип жатат. Бул эмне деген ашмалтайлык. Эми ар бир адам даватка чыгуу үчүн Садыр Жапаровдун кат алып келсе, ровуду аны көрүп, андан кийин уруксат береби? Ровуду өзүн ким сезип алган? Мына ушунча убакыттан бери караандай калпты айтып, сиз учетто турасыз, сизди каматам, антем, минтем деген орган кызматкерлерге карата кылмыш иши козголуп, сот аркылуу компенсация төлөтүп алышы керек. 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгыш үчүн ар бир адам ушу президентке кат жазып, президенттен кат алып, анан ушу катты говодго алып барып, анан кат жазып, катка ответ алып, анан 40 күн, 3 күнгө даватка чыгайын деп кайрылыш керекпи? Анда биздин мамлекет башчыны бөлөк кыла турган иши жокпу? Кийин бул киши атайын Садыр Жапаровго, Канчыбек Ташиевге өз ыраазылыгын билдирип кетти. Ыраазымын, президентибизден ыраазымын. Ушул Ташиевдин кылаткан иштерден мен кубанып, разы болуп айтатам. Бирок ошо менен биргеликте аларды ишини жокко чыгарып, аларды ишини жаман көрсөтүп, аларды жаман аттуу кылып, аларды кылаткан иштериге доо келтирип аткан ушу жердеги сотрудниктерге айтып кетким келет эле. Ошо силер себептен ушул канча президенттер алмашып кетти. Туура эмес кылаткан мамиле себептен ушундай жаман иштер болуп өттү. Чындыгында бийликтин душманы эл эмес. Бийликтин душманы кол алдында иштеген былгытмалар. Мына ушулар А десе Б деген тескери саясат жүргүзүп, бийликти аста-секиндик менен элге душман көрсөтөт. Натыйжада бийликтин башында ким турса, объективдин баары ошолорго каратылат. Мына ушулар кылып жатат деген түшүнүккө келишет. Ошондуктан Кудайдан коркуу менен ар бир кадамды туура таштаганга аракет кылуу керек. Ансыз деле өмүр кыска. Ошол кыска өмүрдө көп жакшылык иштерди кылып калууга аракет кылалы. Аялын алып Бангладешке даватка кеткен 2 баласын апасына таштап, апасы иштейт, атасы жок дейт. Ошол апасы өзү макул болсо керек го. Эгер макул болбосо апасы багып калбайт эле, ошондуктан бирөөлөргө ушинтип эле сынтага берген болбойт. Бангладешке кетип, балким Бангладешке кетпесе анда бангиханага кетип калып, ошол жерден арак ич наркотикке сайынып кеткен болсо, ата-энеси өмүр бою багып калмак. Демек, 2 айга кеткен болсо кайра келер. Аны урматтуу бир тууганым, бир жөн эле ошол даватчыларга асылып алган таптакыр туура эмес. Бул дин маселеси. Бул адамдардын дин менен жашоодогу өздөрүнүн бир диний мектеби десек болот. Ошону менен биз өзүбүздүн улут экенибизди, эл экенибизди, журт экенибизди сактап калып атабыз. Ошону менен биз жоголуп кеткенден сакталып калып атабыз. Ошону менен биз мамлекетибиздеги стабилдүүлүктүн, ынтымактын, биримдиктин жытын сактап калып атабыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул даватка асылган, тийишкен, башка кылгандарга албетте мен мындай бир кеңеш берер элем, антпегиле акыретиңерди күйгүзүп албагыла деп. Эч бир айныгыс чындык факт, мына ушул идеология деген өлүп калды. Эстер деген мамлекет бузулгандан кийин бизде эч кандай бир идеология, эч кандай бир маңыз калбай калды. Манас жетосуяты дедик, башка дедик, тигил дедик, бирок сиңип кете алган
жок. Бирок ушул дин мусулмандардын адамдардын жүрөгүнө кирип, ошол аркылуу өздөрүнүн жашоосунун маңызын таап аткандан кийин бир фактылар менен бүтүндөй дааватчыларды жектей берген, жамандай берген бул албетте туура эмес, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.